Present continuous tense. Узак учур чак. Бүгін біз узак учур чакка түшүндүрмө беребиз. Present continuous tense. Present continuous'тун жай түрү to be жардамчы этишинин жана атооштуктун учур чакта формасы менен түзүлөт. Мына to be этиштери, to be этиши am, I am, he is, you are деген. Ушул to be этиштеринин жардамы менен жана атооштуктун учур чактагы формасы менен түзүлөт. Атооштуктун учур чактагы формасы менен watching, ингва окончания кошулат да. Түзүлөт. Мисалы үчүн мынакей карагыла. I am watching television. Мен кино, телевизор көрүп жатам. He is watching television. Ал телевизор көрүп жатат. She is watching television. Ал телевизор көрүп жатат. It is watching television. Ал телевизор көрүп жатат. Мисалы үчүн бул жерде жаныбарды алсак болот. It телевизор көрүп жатат же мышык телевизор көрүп жатат. Көптүк түрдө we are watching television. You are watching television. They are watching television. Таңгыч биз nottу колдонобуз. Not. Демек I am not watching television. Мен телевизор көрбөй элем. He is not watching television. Ал телевизор көрбөй эле. She is not watching television. Ал телевизор көрбөй эле. It is not watching television. We are not watching television. You are not watching television. They are not watching television. Алар телевизор көрбөй эле. Present continuous'тун жай түрүндө am, is, are жардамчы этиштери өзлөрүнүн айтылышы жана жазылышын өзгөртүү менен кыскартылган формада колдонулушат. Мисалы үчүн буларды кыскартып да колдонсок болот экен. Мисалы үчүн I am дегенди мындай кылып кыскартсак болот. I анан апостроф am. I am. Мисалы үчүн мен окуп жатам. I am reading. I am reading. He is дегенде he апостроф s болуп калат. He is. Biz десек we апостроф a шундай кыскарылат. Анан you are. You апостроф you are. Мына ушинтип да кыскартып алсак болот экен да. Таңгыч түрүндө present continuous'тун эки кыскартылган түрү бар. Биринчи жак жекелик түрдөн башка учурларда жалпы эрежелерге ылайыктуу таңгыч not жардамчы этиш менен кошулуп колдонулушат. Мисалы үчүн мындай да, бул таңгычты кантип кошуп анан кыскартабыз дегенде he isn't. He isn't. Энден кийин апостроф кое туруп тийини. He isn't reading. Же болбосо we aren't. Таңгычта кандай кыскарат? We aren't watching television. Таңгыч not өзгөрүлбөй жардамчы этиштер кыскартылып, e менен бирге колдонулат. Мисалы үчүн мен уже бул жерде айтып кеттим. I am not. Мына бул жерде кыскартылбай берилип атат. I am not, he is not reading. Present continuous'тун колдонуш кантип биз колдонобуз да? Англис тилинде present continuous төмөндөгүдөй учурларда колдонулат. Кыймыл аракеттин сүйлөп жаткан учурда болуп жаткандыгын көрсөтөт. Кыймыл аракет ушул учурда болуп жаткандыгын көргөзөт. Мисалы үчүн биз бул биринчи сүрөттү алып карасак, мынакей бул жерге азыр элдер эмне кылып атат? Эс алып атышат, же болбосо алар сууга сүзүп атышат. They are swimming. They are swimming. Демек, swim to be этиши ингва окончаниясы. Ингва мүчөсү менен. Атооштуктун ингва
мүчөсүн кошуп жалгап түзөт экенбиз. Дагы бир жерден карасак, күн жаркырап тийип турат. The sun is shining. The sun is shining. Бала эмне кылып жатат? Бала уктап жатат. The boy is sleeping. Мында дагы карагыла, жардамчы этиш жана атоштуктун формасы, атоштуктун учур чактагы формасы. Төмөнкү сүрөттө, мисалы үчүн бул кишинин атын Джон деп койсок, Джон is driving a car. Demek John tabiatçı driving машина айдап бара жатат. Бул сүрөттү карасак, бала эмне кылып атат? Бала тамак ичип атат. The boy is eating. Мында дагы жардамчы этиш жана атоштуктун учур чактагы формасы. Бул сүрөттү карасак, булар чуркап бара жатышат. They are running. Туби этиши жана лингва мүчөсү кошулуп, алар чуркап бара жатат. Бул жерде болсо бала эмне кылып атат? The boy is listening. Бала азыр угуп жатат. Listening. Демек, present continuous tense, узак учур чак кандай болуп түзүлөт дегенде, биз ушул азыр ушул учурда болуп жаткан кыймыл аракеттерди колдонот экенбиз да. Андан кийин дагы мисалы үчүн мындай да, эгерде ушул кыймыл аракет азыр болбой турса деле, мисалы үчүн мен бир кызыктуу китеп окуп жатам. I am reading an interesting book десек дагы, азыр ушул учурда мен окубай элем, бирок деги эле окуп жатам дегенди дагы ушул узак учур чак менен алсак болот экен. Азырынча мына кыскача узак учур чак жөнүндө маалымат алдыңар.